ушул аймактарды өнүктүрүү жылы дегенде ушул баардык ушул айылдарда жок дегенде ушул жылы баардыгыга статус берип койсоңуздар жарашмак да. Зайнин Исламович, биз Мына ушундай иштерди жасаш керек да мынтип. туура, бирок негизги себеби ушул картага көбүрөөк 80% себеп картага акча жок айылдарда. 20 миңден 50 миңге чейин. Гипрозем түзөт экен, алар хозрасчетный предприятие, аларды эмеси жок экен. Акча берсең, осуну жасайбыз деген. Мен анын баарын түшүнүп атамын. Ошол сиз айткан картага дагы акчаны өкмөт бөлүп берет да мисалгачы. Өкмөт бербейт да. Ал жергиликтүү бюджет. Эмес ушул указды аткарыш үчүн өкмөттө кайрылса өкмөт берет да мисалга. Ушул баардык айылдарга статус берели. Ушул жыл мен токтотуп коелан экен. Баардык айылдар статусу менен качан жүрө берет эми. Ал боюнча биз ушу болду эми ал башка сунуштарды бергенбиз өкмөткө, финансылык жактан бергенбиз бардыгын. Жеңиш Парпиевич, ушундай мен сизге анда сунуш берип атам да. Барып туура көрсөңүздөр, карап көрүңүздөр, аз деле кеч эмес. Эгерде боло турган болсо ошол тез барып айыл өкмөттөргө ушул жергиликтүү тапшырманы берип, тезден даярдагыла. Силерге канча акча каражат керек мисалга? Акча каражат керек болсо бөлүп берсин. Демек ол айыл өкмөттөрдүн акча каражаты, картага акча каражаты 50 миң, 20 миң жок болсо анда алар статус албай жүрө берет экен да андачы. Ушул аймактарды өнүктүрүү жылында ушул маселе чечилип калсын деген ойду айтып келип атат да.